Жалал Абад облусунда 98 мектептин директорунун орду бош. Бул тууралуу облустук билим берүү башкармалыгынын башчысы Акылбек Токтосунов билдирди. Мектеп директорлорун аныктаган сынактын биринчи этабында облустан 180ден ашык талапкер катышып, 46сы босого балдан өтүшкөн. Экинчи этапта дагы 46 талапкер озуп чыккан. Бал алган, 60 балдан жогору алган мектептин директорлорун Атай министрликтен көзөмөлгө келди. 3 күнүн ичинде буларды райондук шарк билим берүү бөлүмдөрү директор кылып дайындап буйрук бердилер. Учурда сынактын 3-чү туруна документтерди кабыл алуу жүрүүдө. Жараян 14 ноябрга чейин созулат. Талапкерлерге 80 суроо берилет. Эгер 60 суроого туура жооп берсе гана сынактан өтө алышат. Гүлсара Исманалиева сынак аркылуу Жалал Абад шаарындагы 17 мектепке директор болуп дайындалган. Анын айтымында тестте ар кандай багыттагы суроолор келет. Бул сынакка катышканда ар бир адам башкаруу системасында иштеп, же болсо баягы завуштук баягы мектеп директорунун орун басарлары үчүн бир аз кыйын болбоду окшойт деп ойлойм. Себеби мен ошол жаатта көп жылдык эмгек стажым бар эле. Ошондуктан мага бир аз жеңилирээк деп сезилди. Жалал Абад шаары боюнча сынак менен 2 мектептин жетекчилиги жаңыланды. Учурда 3 мектептин директорлугунун орду бош. Шаарда 20 мектеп болгону менен 5 директор гана сынак аркылуу дайындалганын мындай деп түшүндүрүштү. Жергиликтүү бийликтин коллегиясында каралган боюнча протоколдук тапшырма негизинде биз шаарыбыздагы бул конкурска чейин, бул реформа жүргөнгө чейин шаарыбыздагы директорлорду жана ошондой эле балдар бакчаларынын жетекчилерин ротация жолу менен орун алмаштыруу иштерин жүргүзгөнбүз. Ошол директорлор бүгүнкү күнү мектеп директорлору бул конкурска катышпайт. Себеби дегенде алар жаңы орунга барып, орунда отургандыгы 5 жыл болгондон кийин гана бул конкурска катыша алышат. Бул жараян мектептеги тамырлашкан башкарууну кыйрата турганын эксперттер айтышат. Ошол эле мезгилде маселени ар тараптуу салмактай кетүү керектигин белгиледи. Көп жылдар бою монополияга айландырып, аны бизнеске айландырып бергени директорлордун мурдагы. Ал эми жашыруун эмес. Аны коомчулук айтып деле жүрүшөт. Анан ошо баягы орустар айтмакчы лёд тронулся дегендей, ошол монополияга айландырып алган айрым көп жыл мындай татыктуу эмес, татыксыз иштеген директорлордун кээбилерин ордунан алып, ордуна ошол жерде аздыр көптүр эмгеги бар. Анан теориялык жагынан кичине билимин сынап коюп атат. Бул менимче жакшы көрүнүш. Жалал Абад облусунда 467 мамлекеттик мектеп бар. Анын ичинде 178 мектептин башчылыгына сынак жарыяланып, 92 директор дайындалган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.